Саламатсыздар, урматтуу студенттер, бир ойгонуп турган Мурдан Өзбек иш-чарабызга кош келипсиздер. Мурунку Советтер Союзунун республикаларын буларда кандай деңгээлде экен бүгүн санаттештирүү ошол жөнүндө анализ жасашат. Муну карап көрсөң, урматтуу студенттер, мен силерге айтат элем, биз Кыргызстан ушу Өзбекстандан нары калып калат экенбиз. Мен ушуга өзүмчө бир чычыладым, булар каяктан аны жабык өлкөдө айтып атышат, анан тиги анан бул, бирок алар бизден алдыда. Азыр дүйнө жүзүнүн баары англис тилинде сүйлөйт. Урматтуу студенттер, силер ушу турмушта мындай бир биз мурун өткөн заманда, биздин заманда ушундай болчу. Орус тилди билсең, анда системада иштей аласың, ана чоң болуп чыгасың дегендей и так далее. Азыр только английский тил, понимаете? Англис тилине көңүл көп бургула, окугула, күнү-түнү талбай, тынбай, кино көп көргүлө, региондор уланып атат. Былтыркы жылдан быйылкыга өттү. Бул да туура, анткени бир жыл менен региондорду бүтүрүп койсо болбойт. Бирок санариптештирүү деген такыр эч ким эчтеке дебейт. Гезиттерди карап көрсөңөр, мына силер тарыхчылар, силер биринчи беттен аягына чейин ар бир кыргыз кесин терип чыгасыңар. Санариптештирүү деген сөз жок ал жерде, таппайсыз. Жалаң эле саясатты мүлжө отурушат. Былтыр Нью-Йоркто бир премияны алганмын, ошо тынчтык боюнча. Анан ошол жерде Кыргызстандан мен алыптырмын, анан Армениядан Рубен Варданян деген. Булар эми мультимиллионерлер. Булар болсо жанагы Россиянын Сколково деген, Сколково это алардын жана Силиконовый долинасы, неменики, Россияныкы. Ошону өздөштүргөн, ошону значит базасын салган ушундай бир Армениянын миллионерлери. Вот алар болсо бир фонд түзүптүр азыр. Ошол фонд дүйнө жүзүндөгү жакыр өлкөлөргө жардам берет экен, качкындарга жардам берет экен. Биз да өткөн заманда ушундай качкын болгонбуз. Эми азыр биздин парызыбыз бүгүнкү замандын ушундай кыйналып турган элдерине биз жардам берели деп, ошентип бүгүн жардам берет экен. Аурора деген ушундай фонд бар экен. Абакеңдин тайтору эрре койбос намысын, согулайын энеке төлгө кылып торуну, анык болду чабышым, бел байлаган белгим жок, белге чапсам тайтору, эсенип сүрөп алучу, элгилүү кыргыз элим жок, кимдер каалап койчу экен, менде жесир катынды, төлгөгө чаап көрөйүн, тайтору тулпаратымды. Өздөрүнө пайдалуу нерселерди алып ишенебиз. Бул нерсе менен гана чектелбей кызматташабыз деп ойлойбуз. Дагы биз жолугушууга Рахмат.